Кыргызстан элин ассамблеясынын 25 жылдыгына арналган иш-чаранын алкагында 9-курултайга мамлекеттик аларча резиденциясына 7 дубандын 250-гө жакын делегаты жана Кыргызстанда жашаган ар бир улуттун 500-гө жакын өкүлү чакырылган. Самалка Россия Казакстан элинин ассамблеясынын өкүлдөрү жана Өзбекстан менен Тажикстандан коноктор чакырылган. Иш-чаранын башталышында Кыргызстан элинин ассамблеясынын түзүлүшүнүн тарыхы жана анын аткарган иштери тууралуу тасма көрсөтүлдү. Андан соң президент Сооронбай Жээнбеков сөз алып, өлкө башчысы Кыргызстанда жашаган улуттардын ортосундагы достук мамилелер мындан ары дагы бекемделиши керектигин баса белгилеп, тарыхты эске сала кетти. Ынтымагыбыз чың болгондо Жусуп Баласагын, Махмуд Кашгари, Чыңгыз Айтматов сындуу кемеңгерлерди дүйнөгө берген коом болгонбуз. Достугубуз бышык болгондо илимдин, маданияттын очогу болгон Байыркы Ош, атагалышка кеткен Баласагын, Айтылуу Суяп сынды улуу шаарларды курганбыз. Көчмөндөрдүн цивилизациясы гана эмес, сооданын, жер иштетүүнүн, уникалдык гидравликалык жана ирригациялык технологиялардын цивилизациясынын катары дүйнөгө таанылганбыз. Кыргызстан элинин ассамблеясы чет жерде жүргөн мекендештерге ар тараптан колдоо көрсөтүп, алар менен тыгыз иштешүүсү керек дейт мамлекет башчысы. Ошондой эле ар кандай этномаданий бирикмелеринде жаштар үчүн бирдиктүү баалуулуктар иштелип чыгып, ар улуттун жаштарын башын бириктирүү зарылдыгы белгиленди. Иш-чаранын жүрүшүндө бул тармакта алгылыктуу иштерди көрсөтүп жаткан ассамблеянын 16 мүчөсү президенттин энчилүү сааттары менен сыйланды. Кыргызстан элинин ассамблеясы 4 жылда бир курултай өткөзүп турат. Акыркысы 2016 жылы уюштурулган. Бирок быйыл уюмга чейрек кылымта болгондуктан бүгүн кезексиз 9-жыйын уюштурулган. Ассамблея мамлекеттик уюм болбосо дагы демөөрчүлөрдүн жана гранттардын жардамында спорттук иш-чаралардан баштап илимий конференцияларга чейин уюштурулуп турат. Мен дагы белгилеп кетишим керек, бул коомдук уюм болгондон кийин бюджеттен акча албайт. Бирок ошого караштан айрым учурда грантовый заявкалардан утуп алып, мындан тышкары баягы айрым фонддордон, өкмөттүн фондунан, президенттин фондунан тиешелүү каражат бөлүнүп, мына ошонун эсебинен ушул коомдук уюм ассамблея, кыргыз калкынын ассамблеясы ошол жанагы элдин биримдигине жумшалган иш-аракеттерди уюштуруп алдыга алып барып атты. Бүгүнкү улуттар аралык жолугушууда кыргыз жараны концепциясы дагы талкууланды. Акыркы күндөрү айрым жарандык активисттер биометриялык паспортко мурункудай улут графасы кайтарылсын деген ойлорун айтып келишүүдө. Уюмдун мүчөлөрү билдиришкендей, кыргыз жараны деген концепция Кыргызстанда жашаган 100дөн ашуун этностун беделин көтөрмөлөп турмакчы. Ошондой эле бул концепция мамлекеттүүлүктүн биримдигин данакерлеген күч болот деген ойлор да айтылды. Что касается отношений между уйгурами и коренными кыргызами. Бүгүнкү күндө болжол менен Кыргызстанда 60 миңге жакын уйгур улутундагы жарандар жашайт. Биз кыргыз эли менен кылымдар бою чогуу жашап келген элбиз. Биздин тилибиз, динибиз, каада салттарыбыз бир. Биз Кыргызстанда төрөлүп, бул жактан үй бүлө курганбыз. Кыргыз жеринде биздин ата-бабаларыбыздын сөөгү берилген. Андыктан биз өзүбүздү кыргыз жараны деп эсептейбиз. Советтер Союзу урагандан кийин Кыргызстан постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен биринчилерден болуп 1994-жылы Кыргызстан элинин ассамблеясын негиздеген. Уюмдун эң башкы максаты өлкөдө улуттар аралык ынтымакты бекемдеп, аз улуттун диаспораларын ишине колдоо көрсөтүү. Учурда Кыргызстанда 15ге жакын диаспора бар. Сформировалась в России кыргызская диаспора, то есть это Бизде Кыргызстан элинин ассамблеясы түптөлгөндөн кийин гана Россия менен Казакстан элинин ассамблеясы негизделген. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда расмий 300 миңдей орус улутундагылар бар. Кыргызстан элинин ассамблеясы Россияда дагы алгылыктуу иштерди көрсөтө алгандыктан, ал жактагы кыргыз жарандардын диаспорасы Россия элинин ассамблеясына мүчө болуп кирген. Бул Кыргызстан менен Россиянын ортосунда достуктун бекем экенин дагы бир жолу тастыктап турат. Кыргызстан элинин ассамблеясынын 9-кезексиз курултайын расмий бөлүгү соңуна чыккандан кийин иш-чара катышуучулары отурумду Абдыбас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында улантышты. Анда уюмдун 2016-2018 жылдарга карата жасаган ишинин отчету угузулду. Мери Мамбетова, Нурбек Капаров, НТС.